Мынакей карагылачы. Мынакей туугандар камерага түшүп калган бул окуя. Адамдар бул жерде жакшынакай эле келаткан болчу, бирок да мына дал ушундай окуя болуп кетти. Азыр баягы жумуш, баягы акча, баягы тирилик деген нерсе жок. Баары кудайлап киришти. Азыр баарынын оюнда бир гана Кудайдан башка эч нерсе жок. О Кудай, өзүң сакта. О Кудай, өзүң сакта. Ал эми мынакей бул болсо Сузактагы жер көчкү. Мына жакшылап маани берип карап туруңуздар. Kaçar! Ona baldattı. Мына дал ушул сыяктуу бале апаттар, бороон чапкындар, жер титирөөлөр баш болуп, вулкандардын хатырылып чыгышы, селдер, ири чоң толкундар, торнадолор, бороондор, халоолонгон өрттөр. Булардын баарысы кыска эле убакыт аралык ичинде бүткүл шаарды адамдардан тарта жан жаныбарларга чейин баарын кыйроого алып келүүчү бале апаттар. Азыр мына дал ушул түзевирге түшүп калган бале апаттарды байкап көрүңүз. Себеби Аллахтын эскертүүсү келип турганын көргөзүп беребиз. Капысынан келе калчу бул бале апаттарды эч ким токтото албайт. Бул жөнөкөй кырсык эмес. Бул Аллахтын аскерлери. Аллахтын эскертүүчү аскерлерине эч ким тоскоолдук жаратып, эч ким туруштук бере албайт. Ал эми Аллах бул аскерин жөнөткөн кезде жада калса периштелер дагы коркуп кеткендиктен Аллах Таалага сажда кылып, ибадат кылып, жалбарып жиберишет. Аллах Таала мына дал ушундай эскертүүлөрдү бузулган коомдорго, чектен аша чаап бараткан коомдорго жөнөтүп турат. Жакын арада 2020-жылы Австралияны мына дал ушундай өтө чоң бир өрт каптады. Ал өрт күндөн күнгө алоононуп, жалбырыттап жайылып атты. Мына байкаңыздар, өнүккөн заман 21-кылым. Бирок бул жалбырыттаган өрттү бир дагы курал жарактар өчүрө алган жок. Бир дагы өрт өчүрүүчү машинелер дагы жакын жолой алган жок. Керек болсо өздөрү дагы ээрип жок болуп кете жаздады. Дүйнөнүн булуңгурчунан келген өрт өчүрүүчү самолеттор, вертолеттор айласы кеткендиктен эч нерсе кыла албай, чыйпылыктаган чымчыктай эле өрттүн үстүнөн айласы жок учуп атышты. Алардын тонналап ташып келген суулары чымчыктын шилекейинчелик дагы жардам берген жок. Керек болсо тонналаган суулары менен кошо жалбырттаган оттун үстүндө кулап түшүп атышты. Ал эми токойго кирген машинелер хараңдан өздөрү качып чыгып кутулушту.
ушул алууланган жалбырыттаган өрттүн чоңдугу жада калса космос бейкиндигинен дагы даана так болуп байкалып атты. Кичинекей жерден чыгып, чоң жерге жайылып, алоолонуп, күндөн күнгө жалбырыттап жайылып атты. Отту өчүрүүгө аракеттенишкен өрт өчүргүч кызматкерлеринин баарысы жакын жолой албастан четте гана карап турушту. Өрткө жакын жолоого аракеттенгендердин баарысы жада калса, өздөрү кош өрттөнүп, азырден жок болуп кете жаздашты. Адамдардын канчалык деңгээлде алсыз экенин, бул жалган жашоо кылдын гана учунда турганын, адамдардын алсыз экенин эскертүү иретинде жараткан Аллах мына ушул аскерлерди жөнөтүп тургандай. Керек болсо миллиондогон адамдар үйсүз калышты. Жада калса жаныбарларга чейин жок болушту. Демейде жараткан Аллахын тааныбай, Кудайды эсинен чыгарып жүргөн адамдар мына ушундай бале апат келген кезде Кудайлап өзүнүн канчалык деңгээлде алсыз экендигин аңдап билүүгө болот. Албетте бул бале апаттар адамдардын алсыздыгынан кабар берет. Жана бул дүйнө жалган экендигинен, жана кылдын гана учунда турганынан кабар берет. Албетте, жалгыз гана кудуреттүү Аллах Таала гана төөлүктүү зат. Албетте, бүткүл алам жалгыз гана кудуреттүү Аллах Тааланын колунда жана Аллах Тааланын гана коргоосунда. Бул белгилер менен жараткан Аллах Таала адамга бул дүйнөнүн канчалык деңгээлде кооптуу экенин эскертип, эстерине салып турат. Мына ушундай бале апаттар менен жараткан Аллах Таала адамдарга мына ушундай эскертүү берет. Деги эле адам заты бул дүйнөнү башкара албайт экендигин, бул дүйнөнү башкарууга алсыз экендигин эстерине салып турат. Албетте, бүткүл алам жалгыз гана Аллах Таалага таандык, жана Аллах Таала гана бүткүл аламды башкарат. Ал эми бул жакын арада эле болгон жалыны жалбырыттап көккө жеткен, алоолонгон чоң отту адамдар өчүрө албай калган кезде, демейде өздөрүн кыйын сезген адамдардын колдорунан эч нерсе келбей калган кезде, мына так ушул жалыны соймолоктоп жылаандын куйругундай табы көккө жеткен кезде, мына ушул алоолонгон отту ким өчүрдү? Албетте, жалгыз гана кудуреттүү Аллах Тааладан башка эч ким жардам бере алган жок. Мына ошондо кудуреттүү, мээримдүү жараткан Аллах Таала бул өрттөнүп аткан жерге ушундай бир жамгыр жөнөттү. Мына көрдүңөрбү? Бүткүл алам, баардык нерсе жалгыз гана кудуреттүү, мээримдүү Аллахтын гана колунда экендигинен кабар берет.
видеоны даярдаган Ушундук ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.